Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров айымдарды 8 март эл аралык майрам менен куттуктады. Майрамдык иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Сүйүктүү айымдарды куттуктап, Борбор калаанын мэри аларга ден соолук, бактылуу жана сүйүктүү болушун каалады. Майрамдык салтанатка миңден ашык аялдар, эмгек сиңирген ишмерлер, ардактуу ата-уулдар, мугалимдер, дарыгерлер, социалдык кызматкерлер, шаардык кызматтардын жетекчилери, баатыр энелер, пенсионерлер, тыл кызматкерлери жана башкалар катышты. Чакырылган айымдар филармониянын артисттери, эстрада жылдыздары, симфониялык академиялык оркестрдин өнөрлөрү тартууланган «Даңктайбыз сени аялзат» аттуу концерттик программага күбө болушту. Кире бериште Бишкек шаарынын мэриясынын үйлөмө аспаптар оркестри айымдарга майрамдык маанай тартуулады. Чынында эле сиздер улуусуздар, ыйыксыздар жана сулуусуздар. Дүйнө жүзүндөгү асылдуулуктун баары аял затында сакталган. Аял затын урматтаган, ызааттаган, кадырлап сыйлаган үй бүлөдө, жамаатта жана коомдо гана бейпилдик, ынтымак жана жакшылык өсүүнү болот. Ал эми мамлекеттик бийлик органдарынын милдети сиздерди татыктуу жана бакубат жашооңуздар үчүн бардык шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, аракеттерди жана камкорлуктарды көрүү болуп саналат. Бишкек шаарынын мэриясы проблемаларды чечүүнүн үстүндө талыкпай аракеттерин көрө тургандыгын сиздерди ушул трибунадан ишендирип кетмекчимин. Урматтуу айымдар, дагы бир жолу сиздерди жаз майрамы 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктаймын. Сиздерден солуулук менен ыймандуулук, заттуулук менен жароокерлик, акылмандык менен боорукерлик эч качан ажырамасын.